эл ишке чал эки мезгилде эмне кылып жүрүшкөн? Бизге өтө эле ыңгайсыз жаратат. Мага эле эмес, баардык водительдерге. Ойланышып тарапы туруп койгондо жакшы болот. 24 августта Оштогу негизги көчөлөрдүн бири Курманжан Датка көчөсү жабылган. Мындан улам маршруттук каттамдар багытын өзгөртүп, жол тыгыны дагы күчөдү. Жайы менен башталбай, күз келип кыймыл күчөгөндө башталган бул курулуш качан бүтөт? Алдыда айтып берем. Учурда Курманжан Датка көчөсүндөгү 715 метр жер жабык турат. Аталган жолдун алдынан жылуулуктун куурлары орнотулуп жатат. Ал аркылуу мэрия тарабынан салынып, ипотекалык негизде сатылуучу көп кабаттуу үйлөргө жылуулук кирет. Жолдор башкармалыгы белгиленген жолду бузууга уруксаат берип, өздөрү казып беришкен. Биз казып эле бердик. Казганда эмне кылдык? Казганы жакшы биз өзүбүзгө алдык. Анткени ал жерде фрезамен алып туруп, фрезадан чыкканды кеңеште жапалакта бир көчөгө басып, айтпайын дедим эле, айтып коюшка туура. Ошодон чыкканды бир көчөнү жасап атабыз азыр. Курулуш иштери 10 күн мурун башталып, сентябрдын аягына чейин уланат. Тургундар курулуштун окуу жылы башталып, шаарда кыймыл көбөйгөндө башталганына нааразы. Бизге өтө эле ыңгайсыз жаратат. Мага эле эмес, баардык водительдерге, ушул жерде жүргөндөргө, центрде. Тем более бул центральный көчө экен, айланып неме болуп өтүшкө туура келип атат. Июнь мезгилде ошол жанагы окуу жок мезгилде, эми ишке да биз отпускной болуп аяка бияка кетишет. Ошол мезгилде жасаса болот эле. Эл ишке чал эки мезгилде эмне кылып жүрүшкөн түшүнбөйсүң да. Эл наразычылык болуп атабыз, ошол мезгилде бүтүрүп алышпайбы деп. Бир тарап менен жүргөн жолдор эки тарап болуп калды. Астыңкы Ленин көчөсү. Элге бир аз кыйынчылык болуп атат. Шаарда кичине тоскоолдуктар болуп атат. Эми муну мурунураак ойланышып тарапы туруп койгондо жакшы болот. Сентябрда действительно шаарда тыгынчылык болуп атат. Бул курулуштун айланасындагы жалгыз нааразычылык эмес. Анткени жылуулукту киргизүү 34 миллион сомдон ашык акчага жасалса, аны мэриянын ипотекалык үйлөрүн алган адамдар төлөшү керек болууда. Башкача айтканда, жылуулуктун куурлары коюлуп, кайра жолду калыбына келтирүүгө кеткен акча үйдүн чарчы метрине жараша өсө берет. Кубай деген жоопкерчилик чектелген коом утуп алып, күндө ишти аткарып жатат. Бирок сөзсүз түрдө бул чыгым кошумча. Ал чыгым ошол турак жайдын баасына кошулуп, турак жайдын баасынын белгилүү бир деңгээлде кымбатташына негиз болуп калды. Айласыздан, аргасыздан акыркы моментте ушул ишти аткарууга Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы аргасыз болуп атат да. Андан башка дагы бир демилге көтөрдүк. Ошол линиядан алган, жылуулук алган башка ишканаларда чогултуп иш алып баруу боюнча, бирок бул уюштуруу иштери көп убакытты ала тургандыктан аркасынан ушул ишке барып өзүбүз жасап ошол бүтүрүп берип атабыз. Негизде жылуулук куурларын орнотуу, оңдоп түзөө Оштогу жылуулук электр борборунун милдети. Бирок каражаттын жоктугунан Ош мэриясынын ипотекалык ишканасы жасап жатат. Вице-мэр Жасур Азимовдун айтымында башка каражат жок болгондуктан чыгашаны төлөө милдети мэриянын ипотекалык үйлөрүн алгандарга жүктөлгөн. Бул нерсени өзү негизи ТЭЦ жасаш керек. ТЭЦ программасыга жылына койдуруп, ошо определенный участокка бөлүп кылыш керек. Биз акчабыз жок, биз кыла албай атабыз деген шылтоо менен биз өзүбүз баштадык. Айлы жок, уже элге биз эртең уже жылуулукту беришибиз керек. Эми бир комнаталуу үй где-то бир 50 квадрат болсо, ошо сиз 100 миң деп атасыз. Ооба, ошондой суммага көпөйөт. Башка айлабыз жок дейм. Аны кылбасак жылуулукту бере албайбыз экен. Оштогу 55 көчө Кытайдан алына турган 100 миллион долларга жасалмак. Кийин келишим түзүлүп, 25 көчө тротуар, жылуулук, канализация, газдын куурларын оңдоп бермек болушкан. Курманжан Датка көчөсү да ошол тизмеде болгон. Бирок азыр гранттын келер келбеси белгисиз. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Тмедиа жаңылыктары. Өзүңүздөр билгендей, мына Курманжан Датка 121 дарегинде Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасынын экинчи көп кабаттуу үйү курулуп бүттү. Техникалык шартнамага ылайык, Ош ТЭЦ ишканасы берилген техникалык шартнамага ылайык ошол жылуулук куурларын магистралдык бөлүгүн алмаштыруу көрсөтүлгөн болчу. Биз адегенде бул маселелерди ошол ипотекалык шарттагы үйдүн баасынын кымбаттап кетпешине жол бербеш үчүн башка чечимдерди кабыл алуу боюнча иш алып барганбыз буга чейин. Өзүңүздөр билгендей, Кытай гранты келет, жолдордун баары оңдолот деген чечимдердин ичинде ушул чечим дагы бар болчу. Акыркы мезгилде бул финансылык колдоо болбой калып, айласыздан, аргасыздан акыркы моментте ушул ишти аткарууга Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы аргасыз
каргасы болуп атат да. Андан башка дагы бир демилге көтөрдүк. Ошол линиядан алган, жылуулук алган башка ишканаларда чогултуп иш алып баруу боюнча, бирок бул уюштуруу иштери көп убакытты ала тургандыктан аркасынан ушул ишке барып өзүбүз жасап ошол бүтүрүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө жалпы ошо жасалып жаткан участоктун узундугу 715-14 метр. Анын эки мындай труба жатат. Ал жерде жалпы узундугу ошондо 1430 метрдин тегерегинде болуп калат. Бүгүнкү күндө ишкана жеңүүчү ишкана аныкталган. Келишимге ылайык алар 1 айдын ичинде толук жасап бүтүп өткөзүп бериши керек. Негизги проблема бул жерде ал жылуулукту куурунан бир гана Ош шаарынын мэриясынын ал муниципалдык үйү жылуулук албайт. Ошол жылуулуктан нары өткөн бардык үйлөр, жаңы курулуп аткан үйлөр дагы жылуулук алышы мүмкүн. Получается, бул Ош шаарынын муниципалдык ипотекалык ишканасы жалпы шаарга керектүү болгон, жалпы шаар пайдалана турган ишти аткарып жатат азыр. Бул ал бир эле үйгө тиешелүү эмес да. Жалпы тендердик баасы, проекттик баасы 34 миллион 700 миң сом болгон болчу. Бүгүнкү 34 миллион 325 миң сом утуп алып, ал ишкана өз ишин аткарып жатат. Эми азыр шаарлыктарга бир топ айрым ыңгайсыздыктар бар. Ошол жол токтоп калды, троллейбус каттабай турат. Бирок биз ойлойбуз, ошол өз мөөнөтүндө, ошо көрсөтүлгөн мөөнөттө ишкана ишин тапшырып, кыймыл калыбына келет деген үмүттөбүз. Мына 34 миллион канча сомго тендерден утуп алды деп атпайсызбы? Ал акчага жана жылуулук курларын алмаштырып, кайра жолду асфальттеп береби ошо ишке? 34 миллион 325 миң сом уткан, ошонун ичинде толук жылуулук курларын бүттүрүү, андан кийин ошол жолду калыбына келтирүү да каралган. Кайсы компания утуп алды ошондо? Азыр Кубай деген жоопкерчилик чектелген коом утуп алып, ишти аткарып жатат. Бирок сөзсүз түрдө бул чыгым кошумча. Ал чыгым ошол турак жайдын баасына кошулуп, турак жайдын баасынын белгилүү бир деңгээлде кымбатташына негиз болуп калды да. Ушул жанагы 34 миллион акча жанагы эмеге кошулуп кетеби? Ипотекалыгга бөлүнөт. Ошол үйдүн жалпы кеткен чыгымдардын сметасына кошулат. Анан айтпайсызбы, жана ыңгайсыздык жаралып атат депчи. Азыр мына сентябрдан бери адам көп, студенттер, окуучулар келет. Анан ошо калп көбөйүп, кыймыл көбөйгөн учурга туш келгенин кандай түшүндүрөсүздөр? Себептеги көпчүлүгү айтып атат да, баягы жайкы эс алууга кеткенде бүтүрсө болмок, же болбосо мына иш кылып атабыз деп өзүн рекламалаш үчүн дагы мындай ушул кыймыл көбөйгөн убакта курулуш иштерин баштады деген. Жок, азыр эми биринчиден кыймыл боюнча айтсак, бир гана троллейбустун кыймылы токтоду, башка эч кандай кыймыл токтогон жок. Кыймыл ошо Ленин көчөсү гана эки тараптуу болгон болсо, калган кыймыл мына Ош шаардык мындай патрулдук милициясы тарабынан эффективдүү уюштурулду. Мен муну белгилеп айтышым керек да. Кыймылга өзгөчө таасир эткен жок. Троллейбустан башкасына. Экинчиден анын негизги себеби катар мына өзүңүздөр мына жогоруда айттым, эң негизги маселебиз биздин ошол турак жайдын баасынын арзан болушу болчу. Biz ошол ашыкча чыгымдарды кетирбей, турак жайдын баасы арзан болушуна негиз кылып иш алып барганбыз. Мына жогоруда айткандай, бул иштер мурда аткарылып, жанагы Кытай грантынын эсебинен келип бүт жолдор оңдолуп, ошонун ичинде шаардын бардык коммуникациясы оңдолушу эсепке алынган. Буга чейин 46 көчө оңдолот десе, ал көчөлөрдүн саны 16га түшүп, бирок ошол көчөнүн алдындагы коммуникация иштерин баарын оңдотуу атайын иш планга кирген болчу. Бирок ал финансылык каражат Кытай гранты келбей калды. Бул мына жаз айларында ал маселе чечилди. Андан кийин биз курулуш ошол дагы деле үйдүн баасын кымбаттатпаш үчүн курулуш компанияларын координациялап, чогултуп, ушул ишти аткарууга аракет кылдык. Бул май айында ушул иштерди уюштурганда бул иштин узак болуп кетиши көрүнсө, себеби ошол линияда 16 курулуш компаниясы иштейт экен. Алардын бардыгынын кызыкчылыгын эске алыш үчүн ушул көчө азыр Алай эски Алай гостиницасынан баштап Сүйүнбаев көчөсүнө чейин толук алмаштыруу зарылдыгы чыгып калды да. Бул абдан чоң иш болот эле да, быйылкы жылытуу сезону үлгүрбөй калат элек. Ошондуктан аргасынан июнь айында бул иштерди уюштурууну баштадык. Июнь айында баштап, андан кийин анын тендерин жарыяладык. Тендерди жеңүүчүнү аныктоо маселелеринен кийин иштин башталышы ушул күндөргө туура келип калды. Туура каникул учурунда баштасак жакшы болмок, студенттердин саны. Бирок эң негизги максатыбыз бир аз ыңгайсыз болсо дагы үйдүн баасы арзан болушуна аракет кылдык. Бирок биздин аракеттер жыйынтык бербеди, аргасынан ушул мөөнөттө баштоого аргасы болду. Качан башталды курулуш иштери? Августтун 24 числосунда. Сентябрдын аяктарында бүтүп калат экен. Келишим боюнча 1 айлык мөөнөт көрсөтүлгөн, ошол 1 ай мөөнөттүн ичинде бүтүшү керек. Бул нерсени өзү негизи ТЭЦ-овузда жасаш керек. ТЭЦ программасыга жылына койдуруп, ошо определенный участокко бөлүп кылыш керек. Биз акчабыз жок, биз кыла албай атабыз деген шылтоо менен биз өзүбүз баштадык. Айлы жок, уже элге биз эртең уже жылуулукту беришибиз керек. Азыр эми айтып атпайбы, тиги
Кытайдан 100 миллион доллар грант келет эле, ошол акчага бүтүрөт деп ойлоп атканбыз, бирок ал акча келбей калды. Ал акча эмнеден улам келбей калды? Биздин оштун жолдоруна келет деп. Эми биз китайский грантыбыз бар эле 100 миллион доллар. Бул нерсеге адашпаса бир 5 жылдан өтүп кетти окшойт да. Кытай компаниялар менен келип атат, биз сүйлөшүп атабыз. Анан ошо 100 миллион доллардын ичинде 55 көчөнү асфальтобуз бар эле. Анын ичинде көчө, тротуар, лоток бардыгы бар эле да. Эми Кытайлар азыр беребиз деп, мына межправительственный соглашениясы бар. На уровне президента чечилген маселелер, ошо кичине бир эми акча жок болсо керек да, эми ошо 100 миллионду биз кечээндө акыркы где-то bir 6 ay болып қалды, ошо Кытайлар келгенде біз отырып, біз айттық 55 көчөнү кылбагыла бизге дедик. Бизге дедик 25 көчөнү жасап бергиле дедик. Основной шаар. Бирок ошо 35 көчөнү разницасы 30 көчөнү дедик. Біз мына жолду ылды жагын, ошо ТЭЦ трубасы бар, канализация бар, суу бар, свет бар, газ бар. Ошолорду коммуникацияны полный жасап бергиле, ошонун эсебинен деп, ошондой кылып сүйлөшсек макул деди. Андан сыртканы мына Моноева көчөсү, арка жактан келгенде Моноева көчөсүнөн биз навесной бир мост кылабыз дедик. Ошону дагы киргиздик, ошо көчөлөрдүн ичиге. Анан мына Ошский район, РГСУ, Вещевой базар жак. Ошо жерден Шайтөбө өткөн дагы бир эски союз мезгилде проект. Ошону дагы эки жерди биз ошо кыл бергиле десек, макул деди, бирок акча маселеси чечилбей атат. Эми акча чечилбесе биз өзүбүз күчүбүз менен, өзүбүз эсебибизден баштайлык деп туруп, кичине ошондой иштерди аткарып атабыз.